Урматтуу менин мекендештерим, урматтуу катышуучулар, жыл бүттү. Мен да бир жылдык отчетум кылган иштеримдин жыйынтыгы туурасында элге кайрылууга кезек келди. Бүгүн жаңы жыл алдында шайлоо бүтүп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6-чакырылышы өз ишин аягына чыгып, 7-чакырылыш өз ишин баштаардын алдында ошондой эле элдин жүгүн көтөргөн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана жалпы элдин алдында расмий түрдө 2020 жылдын 5-октябрынан тартып азыркы күнгө чейин аткарылган иштерибиз туурасында билдирип кетсем дейм. Өткөн жылы өлкөдөгү коомдук саясий абалдын маанисин терең түшүнүп, кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык иш аракеттерди мыйзам менен чечип, укук талаага кайтарууга кадам жасадык. Укук талаада көпчүлүк депутаттар Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына мени сунуштады. Өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети мага жүктөлдү. Бир жагынан мамлекетибиздеги түзүлгөн саясий кырдаалды, экинчи жагынан пандемиянын шартында кемиген экономикабыздын абалын, бюджетибиздин тартыштыгын, социалдык милдеттерди жүрөгүм менен кабылдап турдум. Мен аны 2 ай аткардым. Бардыгы мыйзамдуу, мыйзам таласында чечилсин деген ниетте Кыргыз Республикасынын президенти кызматына шайлоо аркылуу аттандым. Бул милдетти тапшырып бердим, бүт милдетти. Тең шайлоо өтсүн деген принципти бекем кармандым. Мен да ар бир аймакты түрө кыдырып, эл менен түздөн түз жолугуштум, ар бир шайлоочумду угууга аракет жасадым, уктум. 2010 жылдын январында, 10 январында президенттик 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо жана референдум өттү. Референдумда Кыргызстан эли башкаруунун президенттик формасын тандап алды. 11 апрелде референдумда Кыргызстандын эли өлкөнүн негизги мыйзамынын жаңы редакциясын, Кыргыз Республикасынын конституциясын колдоого алды. Бардык иштер эң жогорку укуктук ченемдик акт менен бекемделди. Урматтуу замандаштар, менден эл эмнелерди талап кылды? Биринчи, экономиканы калыбына келтирип, бюджетти кескин көтөрүү тапшырмасын берди. Экинчи, элибиздин басымдуу бөлүгү кедей, ортодон ылдый деңгээлде жашайт, айрыкча жакырларга жакындан жардам берилсин деди. Жакындарын жоготуп ич ачышып турган эл пандемиянын толкуну менен катуу күрөшүңүз деди. Төртүнчү, Жогорку Кеңештин депутаттарынын санын кыскартыңыз деди. Бешинчи, кумтөр элге өтсүн деди. Эл аралык аренада Кыргызстандын аброюн көтөрүп, тең ата сүйлөшүүгө чыксак деди. Жана башка бир топ тапшырмалар болду.